Президент Садыр Жапаров коңшу өлкөгө болгон иш сапар алкагында Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Алар өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташууну мындан ары тереңдетүү жолдор боюнча пикир алмашты. Назарбаев Садыр Жапаровдун Казакстанга келишин кубаттап, иштерине ийгилик каалады. Құрметті Садыр Назарбаевич, Қазақстанға келгеніңіз құтты болсын. Шайландыңыз. Қырғыз халқы сенім көрсетті. Туған қырғыз халқының болашағы үшін еңбегін табысты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Екі елдің арасындағы қарым-қатынас жөнінде көп шаруалар істелді. Талай келісімдерге қол қойылды. Стратегическое партнерство деген, союзничество деген. Соның бәрін жандандыру керек. Жаңа Қасым-Жомарт Кемелұлы менен әңгімелерің жақсы өтті. Екі жақтан болашақта қолдан келген бәрін біз істейміз әр уақытта. Жапаров Нурсултан Назарбаевдин Борбордук Азия аймагынын коопсуздугун, эл аралык интеграциясын жана экономикалык жактан өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган күч аракеттери тарыхта каларына ишенерин белгиледи. Сиздин эмгегиңиз казак менен кыргыздын достугунда, карым-катнашында ушундай ынтымакты бекемдеген, жол салган адамсыз. Муну кыргыз, казак бүкүлү журт билет, сыйлайт сизди. Дайыма мындай казак менен кыргыздын ортосундагы мамлекеттердин биргелешип иштөөсүн, анын ичинде ушу биздеги Кыргызстанга кыйынчылык мезгил түшүп калганда сиздин жардамдарыңыздардын баардыгын кыргыз эли унуткан жок. Жапаров Казакстандын ишкерлер коомчулугу менен да жолугушту. Президент коңшу өлкөнүн инвесторлорун Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Республика Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем обращении Касым-Жомарт Токаев биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана ээлди байланыштыруу алкагында бир алкак бир жол демилгеси менен чек ара түйүндөрүн толук кандуу пайдалануу зарылдыгы артыкчылыктуу багыттардын бири экендигин белгиледи. Биз муну толугу менен колдойбуз жана чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн катышуусунда биргелешкен дүң логистикалык комплекстерди түзүү аркылуу Кыргызстан Казакстан ортосунда соода транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга даяр экендигин билдиребиз. Создание совместных оптово-логистических комплексов с участием иностранных партнеров. Мамлекет башчысы алгачкы жарлыктардын бири ишкерлерди колдоо болгондугун, мамлекеттин негизсиз кийлигүүшүсүн жокко чыгарууга багытталганы тууралуу айтып берди. Кыргызстан придает большое значение и особое внимание таким факторам развития. Кыргызстан инвестициялык жана соода саясатын өркүндөтүүнүн үстүндө активдүү иштеп жатат. Бизнес жүргүзүүгө жагымдуу шарттарды түзүп, ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоону камсыз кылуу менен бирге рынокко жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана товарларды сатууну кеңейтүү боюнча жигердүү иш алып баруудабыз. К рынку и увеличению рынка сбыта. Жолугушуунун жүрүшүндө президент казак ишкерлерин Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышууга чакырды. Кыргызская республика уделяет пристальное внимание созданию. Кыргызстанда айыл чарба жаатында санарип технологиялар киргизилип, ал электрондук соода элементтеринин ичине камтып, айыл чарба продукцияларына көзөмөлдүү жана коопсуздукту камсыз кыла баштады. Айыл чарбасында агробизнестин жер, суу жана жайыт ресурстарына жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана айыл чарба багытында жерлерди өндүрүштүк максатта трансформациялоо боюнча бирдиктүү терезе принципи ийгиликтүү киргизилип жатат. Основанного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства. Иш-чарага Казакстандагы ондогон ири компаниялардын жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Муну менен катар Садыр Жапаров Казакстанда манас эпосун айткан жалгыз манасчы Баянгали Алимжанов менен жолугушуп, ага мамлекеттик достук орденин тапшырды. Мамлекет башчы манас эпосун казак тилине которгону жана кыргыз элдик көркөм өнөрүнүн берметин өнүктүрүүгө жана жайылтууга салым кошкондугу үчүн Алимжановго ыраазычылык билдирди. Элдин ортосунда ушундай манасчылардын ортосунда көпүрө болуп, манас айтып атканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирип, мен өзүмдүн атыман, кыргыз элинин атынан сизге бир достук орденин тапшырып кетели деп келдик. Құрметті Садыр Нұрғожаұлы, айналайын Садыр бауырым, сіз елдің президентісіз. Інімсің, қазақша айтқанда біздің маған зор құрмет көрсетіп осындай еңбегіңді асыра бағалап үлкен құрмет мындай достық орденін беріп атқандарыңызға мыңда бір рахмет. Мен әуелі жаратқан иемізге, Манас атамыздың аруағына, Алаш пен Манастың аруағына және қырғыз халқына ризамын. Маған осындай Манас айтуды нәсіп етіп, осындай Манасшы деген ат беріп, құрмет көрсеткендеріне мен ылғи қуанып, өзімнің қазақтың жырын қандай жақсы көрсем, Манасты солай сүйіп өстім. Мен өмір бойы осыны айтып келе жатырмын. Алтынбек Бекторов, Қалыс Өмірәлиев, Регион телеканалы.